Октябрь айында мен министр болып келгенде Садыр Нуркожоевич мага капчыма берди эле. Дүйнө жүзүндө органдарын алмаштыруу болуп атат. Кыргызстанда да атыш керек. Себеби биздин жагандардын баардыгы Индияга, Россияга, Кытайга, башка өлкөлөргө барып чоң акча каражаттарга кылдырып келип атышат биринчи. Экинчиден, каражаттары жоктор лечение кылып донорлорду күтө албай каза болуп калып атат. Ошондой кылып туруп биз Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн демилгеси менен Турциянын президенти Тайып Эрдоганга кат жазып, Тайып Эрдоган макул болуп, Малайзиядагы эң күчтүү профессор бар. Дүйнө жүзүндө ушу трансплантология боюнча 1000ден ашык пересадка печень кылган Сезай деген профессорго жөнөтүлүп, биздин бүгүнкү күндө 75 биздин специалисттер ушактан специалист өттү. Бул жерде хирургдар, трансплантологдор, анестезиолог, реаниматологдор, медайымдар, лаборанткалар, радиологдор, гастроэнтерологдор. То есть бул пересадка боордуку бул абдан сложный, бүт бардык бригада ошол жерде бир чогуу иштеш керек. Ошондо гана жакшы результат болот. Мынакей биз башында Ош шаарында, анан Бишкек шаарында даярдыктар жүрө башташкан. Азыркы кезде Бишкек шаарында Кыргыз-Түрк достук клиникасында бүт бар даяр болду. Оборудованиялардын, лабораториялардын, жана анализдердин, азыркы кете турган баардык каражаттардын баардыгы Садыр Нуркожоевич өзүнүн фондунан берип берди. Айтып кетсем, бул жерде лабораторияга эле $1 миллион биз ушул боор алмаштырууга чейин, боор алмаштыруудан кийин кандай гана анализдерди керек болсо, реактивдердин оборудованиянын баардыгын ошол Садыр Нуркожоевичтин фондунан келип, азыркы кезде лаборатория иштеп атат. Бул деген донор менен реципиенттин баягы типирование деп коет. Ошону дагы определять этилди. Бүгүнкү күндө биз 4 больнойду даярдадык. Ичинде калгандары да даяр болуп атат. Эми убакыт менен ушул операция башталгандан кийин башталып кете берет. Биринчилерден болуп бүгүн 2 больнойго кылынат, бүгүн бирөөнө кылынат, эртең экинчисине кылынат. Апа экөө тең 61 жашта, анан 51 жаштагы ооруп аткан апалар, аларга кыздары өздөрүнүн донор болуп, боорун берген атышат. Баардыгын обследование өттү, бүт баардык жактан донор да, реципиент да кылып өттү. Турциядан мынакей бүгүн 8 специалист келди. Алардын ичинде 3 хирург, 2 анестезиолог, реаниматолог и медайым келишти. Биздикилерден биз азыркы кезде баардыгы болуп 36 ошол өтүп келген 36 специалисттерди бияка даярдадык. Эмне үчүн дегенде мына операцияга бүгүн 2 бригада болуп киребиз. Мен да кирем. Башында болуп 2 бригада болуп киребиз дагы, бүткөндөн кийин анестезиолог, реаниматологдор андан ары реанимацияда Кудай буйрса карашат. Ошол эле кезде медайымдар, лаборанткалар, гастроэнтерологдор, радиологдор бүт бардыгы ушул карайт. 36 биздин өзүбүздүн Малайзиядан өтүп келген специалисттер бүгүндөн баштап мынакей 3 күндөн бери биякта иштеп атышат. Ошо отделение иштеп атат. Больнойлор келип жатып атышат. Башка дагы боору ооруган больнойлор келип атат. Аларды да биз даярдап атабыз.